Экинчи тарапырылы DE менен SE булар бисектирсек, мынакей DE анан SE бисектирсалар. А бурчубуз белгилүү экен 70 градус, мунуз белгисиз экен. Бисектирсалар деген бурчту тең экиге бөлөт, билебиз. Бул жерибиз А болсо, анда бул жагыбыз дагы А. Бул жерибиз Б болсо, анда бул жерибиз дагы Б. Ушуну белгилеп алабыз бисектирсалны. Демек, бизде эмне болду? Биринчи, 4 бурчтуктун ички бурчтарын кошуп чыгалы, ошол бизге 360 чыгыш керек биринчи эреже. Кошобуз 2А кошулган. Могу бурчубуз, С бурчубуз 2Б, Бдан экөө да. Анан X, анан бул бурчубуз 70 градус. Ушунун баары жалпы 360 градус чыгыш керек, демек 360 градус болуш керек. Кийинки дагы эмнени билебиз биз? Экинчи. Бияктан 3 бурчтук бар, биякта. D, S, E деген 3 бурчтук бар. 3 бурчтуктун ички бурчтарын кошкондо 180 чыгыш керек. Демек А кошу Б кошу 50. Бул бизге 3-өө кошкондо 180 градус бериш керек. Демек, бул 3 бурчтук болот, болот. Ушул жерден A'ны таап алса болот мынакей. Демек А кошу Б 50-н алып өтүп кетебиз тиги жака. Кемитүү болуп 130 градус болуп калды. Демек, А кошу Б 130 градус экен мынакей. Биякта деген 2А кошу 2Б бар да, биз X табыш керек. Могу 2А кошу 2Б'ни табыш үчүн муну эле 2 көбөйтүп койсок болот. 2 көбөйтө турган болсок 2А кошу 2Б. Муну 2 көбөйтсөк 260 градус болуп калат экен. Демек, 2А кошулган 2Б 260 градус. Могу жерибиз 260 градус. 260 градус кошу X кошу 70 360 чыгыш керек. Моундай болуп калды да, 260 градус кошулган X градус кошулган 70 барабар 360. X табабыз. X табыш үчүн булардын баарын алып өтүш керек. 190 30 градус болуп калат экен. Демек, X'ыбыз 30 градус. Бул экөөнү кошкондо уже 330. 360 болуш үчүн бул 30 болуш керек экен. Варианттардан белгилейбиз. Демек, варианттардан А варианты туура экен.